Стамбул шаарында Үркүндүн 100 жылдыгына карата тартылган Үркүн көркөм тасмасынын бет ачаарын уюштурган тараптардын бири кыргыз түрктөр коомунун жетекчиси Курбанбек Кутлу бул Стамбулда жашаган кыргыздар көптөн күткөн тасмалардын бири болгонун минтип белгиледи. Анан бул бир эле Кыргызстан эмес, ошо Орто Азия, Түркистан боюнча абдан олуттуу бир маселе эле, бизде ушуга кызыгат болчубуз. Анан жана кино, ушундай кино тартылып атат дегенде мен аябай кызыктымчы, ушу кандай болот экен, кандай бул ушул окуяны кандай киного алып келет экен деп. Анан бүткөндөн кийин биз ушуну Түркияда көрсөтөлү деген маселени койдук, сүйлөштүк. Анан алып келдик. Кинозалда көрүүчүлөрдүн жарымы түрктөр болду. Кыргыз тарыхына өзгөчө кызыккан түрк кино сүйүүчүлөр Үркүн окуясынын кино тасмада да тартылганы аларга кызык болгонуна токтолушту. Biz bu filmle beraber 1916'ya gidip Үркүн тасмасын көрүп жатып ошол күндөргө барып келгендей болдук. Ошол убакыттагы мыкаачылык, аргасыздык, кыйын турмушту көрдүк. Алар менен суукка тоңуп, отко күйгөндөй эле болдук. Алар менен бирге кыргызды сактап калуу үчүн күрөштүк. Бир сөз менен айтканда абдан таасирлендик. Деди түрк көрүүчүлөрдөн Салих Doğan. Анткени менен көрүүчүлөрдүн басымдуу бөлүгүн Стамбулдагы мекендештерибиз түздү. Алардын бири Нурланбек Карыпбай Үркүн тууралуу оюн төмөндөгүчө билдирди. Азыркы келечек муундарга ушул Үркүн жөнүндө жакшы билбей келатышат да. Себеп дегенде Үркүн жөнүндө чагылдырган китептерди азыр эч ким окубай калды. Бүгүн келгендерди карап отурам, ушу көбүнүн салондо көз жашын төктү да. Бул кыргыздын киного болгон эле нерседен көз жаш төккөн эмес, бул демекки жүрөгүнүн түпкүрүндөгү бир нерсени ойгондурду да. Анткени менен продюсердин айтымына караганда, кинону түркиялык кино сүйүүчүлөргө кеңири көргөзүү максатында жергиликтүү кинопродюсерлер менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын билдирди. Түркияда эки сүйлөшүү бар. Бирөөсү жанагы коммерческий балдар өзү уюштуруп көргөзөбүз дейт. Экинчиси телевидение бар. Түркиянын бүгүн эле сүйлөшүү болду. Бирок буга чейин дагы сүйлөшүлгөн, телевидение балким өзү сатып алып көргөзөт да. Үркүн тасмасы Мухтар Учикеев менен Мухтар Атаналиев биргелешип тартышкан. Тарыхый окуяны камтыган көркөм тасманын бет ачаары Бишкекте октябрь айында өткөн. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.